Асель Кадырбекова. Үй чачылганы жакпай, аябай чоң үйгө жашоону кыялданабыз. Ырчы Асель Кадырбекова өздүк жеке баракчасына төмөнкү билдирүүнү жазып, көрөрмандары менен бөлүштү. Анда биз ата-энебиз менен чатакташып алып ыйлайбыз. Кимдир бирөөлөрдүн такыр эле ата-энеси жок. Биз жумушубузга нааразы болобуз. Кимдир бирөөлөрдүн жумушу да жок. Биз аябай тоюп алдык деп даттанабыз. Ал эми кимдир бирөөлөр нормалдуу тамактанууну кыялданат. Биз өзүбүздүн сүйүктүү адамыбызга ачуубуз келет. Кимдир бирөөлөр аны жоготуп алган жана эч качан кайтарып ала албайт. Үйдүн чачылганы жакпай, аябай чоң үйгө жашоону кыялданабыз. Ал эми дагы бири 9 чарчы метр бөлмө тууралуу кыялданат. Колдо барды баалай билели деп билдирет Асель Кадырбекова. Булак аргумент Чекит Кейджи. Семиздеп жазып, нервиңерди коротпогула. Эркектер Бактыгүл Бадыевага катуу талкууга алынды. Ырчы Бактыгүл Бадыева азыркы учурда чыгармачылыктан алыстап, бактылуу үй бүлөнү бекемдип келе жатат. Ал эми ырчы айым өзүнүн Instagram баракчасын активдүү колдонот. Бул ирет ырчы Бактыгүл 3 кызын Кейсерова менен төрөгөнү жазып, семиздеп жазып, убактыңарды, нервиңерди коротпогула. Айрыкча эркектер 5 жылда 3тү Кейсерова жолу менен төрөп алгыла. Андан көрөйүн силерди, сулуулар, суйкайганыңарды, деп каткырган быйтыкчалар аркылуу билдирүүсүн жазып калтырган. Чамасы ырчы сен толуп кеттиң, арыкта деген сындуу пикирлерден тажаган көрүнөт. Мындай билдирүүлөргө интернет колдонуучулардын айрымдары түшүнүү менен кабыл алса, айрымдары сын айтканын токтоткон жок. Булак аргумент Чекит Кейджи. Самара Каримова журналисттерге эмнеге таазим кылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирди. Чыгармачыл адамдар үчүн массалык маалымат каражаттары абдан маанилүү. Өзбекстан элинде жүрүп өзүбүздүн жалпы массалык маалымат каражаттар, ТВ, радио, сайт, газета, журнал кызматкерлерине ыраазы болду. Мени бир эле Кыргызстанга эмес, коңшу өлкөлөргө да тааныштырышыптыр. Сизди телевидениеден көрдүк, сайттан көрдүк десе чексиз кубанып жатам. Биздин Кыргызстаныбыздын жалпы журналисттери бар болуңуздар. Өнөр адамдарын колдоп жүрө бериңиздер. Кыргызстанда эле жүргөнүмдө мүмкүн сиздердин кадырыңыздарды билбей калат белем. Мекенден сырт жүрүп, ар бириңиздердин чыгармачылык жолунда ордуңуздар бар экенин жан жүрөгүм менен сездим. Бар болуңуздар. Сиздерге таазим, биздин сүйүктүү журналисттер, деп жазды ырчы өзүнүн социалдык баракчасына. Булак барометр Чекит Кейджи. Назира Айтбекова. Аял өзүн сүйбөсө гинекологиялык ооруларга чалдыгат. Алып баруучу Назира Айтбекова кезектеги кызыктуу постун бөлүштү. Көрсө адам канчалык бирөөнү жамандаса, жек көрсө ужактаса, ошол адамдын жаман кармаларын, күнөөлөрүн, кырсыктарын, кыскасы ыкый-быкыйын баарын өзүнө алып таптап алат экен. Адам канчалык бирөөнүн жакшылыгына кубанса, сулуулугуна суктанса, илгери ишине ичи таарыбай жылып турса, жакшылыгын оп тартат. Жугуштуу болот экен жарык күнү. Бетиңе бырыш түшсө, оюңду тазала. Ушакка жакындардын, арамдык издегендердин бетин бырыш басып кетет экен. Таарыныч, жек көрүү, көкпеттик, өз оюн бербегендер жанагы жаман илдетке чалдыгышат дейт. Дегеним рак, опухоль жана башкалар. Аял өзүн сүйбөсө, жерисе, жек көрсө, кабыл албаса, өзүнүн кемчилик издесе, гинекологиялык ооруларга чалдыгат экен. Корккондор, коргоого муктаж болгондор толуп кетишет экен. Өзүндө кемчилиги көптөр ошол кемчиликти өзгөдөн издешет. Башканы айыптап кыйкыргандын баарынын дүйнөсүнүн тереңинде дал ошол көйгөй менен жабыркайт. Өзүнүн кемчилигин бекитиш үчүн өзгөчө шылтап коюу оңой. Жан дүйнөнү тынч, бактылуу адам эч качан башканын кирин жукуу менен алек болбойт. Анын көзүнө баары сонун көрүнөт. Элдин баарын сүйүп, жакшылык тилеп калат. Жашоосунда бактысыз, ийгиликсиздер башканын бутун тартып, кемчилигин издеп, сөгүп сагып, басынтып турушат экен. Анткени ошентип өзүн көтөрмөлөгүсү келип, көңүлүнүн түпкүрүндө өзүн өзү актагысы келет экен. Керемет сүрөт эмне? Күн ысыды. Быйыл кандай фотосессия жасасам, сууга түшпөй эле коеюнбу, деп жазды Айтбекова. Анын бул постуна окурмандар ар түрдүү пикирлерин жазып жатышат. Булак барометр Чекит Кейджи.